Салам Америкасын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз мурунку сабакта өткөн сызыктуу теңдөөмдөр системасын бүгүн биз ортодо кандай болуп келерин чыгарабыз. Анда эмесе баштадык. Бул эсепте эки өзгөрмөлүү теңдеме турат. Өзгөрмөлүү деген сөздүн мааниси бул деген могул тамгалар да. Могул тамгалар астында турбайбы? Бул тамгаларга каалагандай сандар коюлат, туурабы? Бирок биз кайсы сандар экенин билбейбиз. Кайсы бир сандарды койгондо барабыр дайым бир чыгыш керек. Мына ошолор өзгөрмөлүү, өзгөрүп турат да кайсы сандар экенчи. Демек, мурун бизде бир өзгөрмөлүү болчу, анда жалаң x деген тамгалар болсо, азырында эки өзгөрмөлүү болот. Демек, x, y, эки башка өзгөрмөлүү теңдеме болот да. Эми биз деген муну кантип чыгарабыз? Бул жакта эки өзгөрмөлүү теңдеменин бирөө турат, бул жакта дагы бирөө турат. Демек, экөөнө тең x бар экен, мында да x бар экен, мында да y бар экен, мында да y бар экен. Демек, анда экөөнө бир байланыш бар. Экөөнө бир байланыш бар экен да, анда экөөнү бир байланыштырып система кылып чыгарып алсак болот. Мен жазып алам. Система 2x минус y барабар 1 болсо, анан кайра муну жазам. x минус 2y барабар 1 депчи. Анан баягы мен үйрөткөн мурунку сабакта ар кандай жолдор менен чыгарсаңар болот. Мен болсо азыр кошо жол менен чыгарам. Демек, бул жакта кыскартуу иш үчүн мен азыр кайсы санды берсем? -2 берет экенмин. -2. Анткени 2 берсем жөн эле бул жак 4, бул жак -2 болуп калат, а -2 менен -2 кыскарта албайм. А эгер -2 бергенде бул жак -4 болот, мына бул жер плюска айланып кетет да, +2 болот. Мына азыр -2 бул жакка көбөйтөм. Демек, кайра жаңы система жазып алайын. Жаңы система жазып алам дагы. -2-ни 2-ге көбөйтөм. Демек, -4x көбөйттүм. Анан кайра -y-га көбөйтөм -2-ни плюс 2y болот. Барабар -2-ге 1-ди көбөйтсөм -2 чыгат. Анан астыңкысын эчтеке көбөйттүм, жөн эле испон. x минус 2y барабар 1 деп. Эми экөөнү кошуп салам. Кошо жол менен чыгарам. Демек, азыр бул жакта эң негизгиси мына могул менен могул кыскарат. -2y менен +2y. Анан -4x плюс x, мына бул экөөнү коштум. Барабар менен барабар жазылат. Анан -2 менен 1-ди кошуп коем. -2 плюс 1 барабар. Бул жакта -1 калат, Анан бул жакта -4төн кошом x'ти, -3x калат. Же болбосо x барабар -1 бөлүнгөн -3. Жанындагысы x жанындагысы 1 -1'ин астына түшүп кетет деген. Ошондо минуска минусты бөлсөк плюс чыгат 3төн 1. Плюс 3төн 1 чыгат экен. Демек, x плюс 3төн 1 болсо, анда бул жака x-ин ордуна коем. Ушул x тап кетип чыгып кетип бияка. Мисалы үчүн мындай жазам. x минус 2y барабар 1 дейм дагы. x-ин ордуна жазам муну. Демек, 3төн 1 минус 2y барабар 1. Анан тамгасы барлар сол жака, тамгасы жокторду оң жакка жазып алам. Минус 2y оң жакта турат дагы. Буну 3төн 1ди барабардыктын оң жагына терс белгилеп коем. 1 минус 3төн 1 барабар. Анан бул жака эмне жетишип кетет? Муну чыгарыш үчүн аягына чейин чыгаралы. 1 деген сан, бул деген 1 бөлүнгөн 1ге барабар, туурабы? 1 бөлүнгөн 1ге барабар. Анан бул жакта астылар окшош болуш үчүн биз деген кандайдыр бир санга көбөйтүш керек. Демек, бул жакка 3 жетпей атат. Демек, 3кө көбөйтөм. Астын 3кө көбөйттүм, анда үстүндө 3кө көбөйтөм. Демек, асты 3 болуп калды. Биякта 3, анда экөө тең окшош болуп 1 3 берет да, биякка келип барабардын астына 3 болуп жазылат. Анан кийин бул жакка 3тү көбөйттүкпү? Демек, 3тү 1ге көбөйтсөм 3, кайра минус белгисин жазам, анан 1 жазам, 3төн 1 алсам 2. Демек, 3төн 2. Же болбосо мунун баарын башта айлантпай, мынакей деп жазып койсок болот. Болду. Анан кийин y-ди табыш үчүн y-дин жанында кайсы сан болсо, ошону мунун астына бөлүп салам. y барабар 3төн 2 бөлүнгөн -2. Негизи могу бөлүш сызыгычы, могу барабардыктын жанында туруш керек да.
эреже боюнча, математикалык эреже боюнча анткени түшүнбөй калабыз да кайсы эң негизги сызык экенин. Параболанын а могул негизги сызык экенин билебиз. -2 кайсы санга бөлсөк -2 чыгат. -2 бирге чыкса, бөлсөк кайра -2 чыгат. -2 ушундай алып жазсак болот. Анан барабардыкты жазып, сызыкты жазам. Демек үстү менен үстүн көбөйтөм. Демек 2 менен 1 көбөйтөм 2 чыгат. Үстүнө жазам аны. 3 2 көбөйтөм. Минус белгиси менен ошондо анын астына жазам, асты менен астына көбөйтөм. Анан барабар деп туруп, могул 6 деген 3 көбөйтүлгөн 2ге барабар турабы? 3 көбөйтүлгөн 2ге барабар. Анда бул жак көбөйтүп болуп турат. Демек кыскартып жазам. Үстүндө жалгыз 1 калды. Унутпагыла, үстүндө 0 калбайт, үстүндө 1 калат. Кошуу болгон учурда 0 калмак. Бул 1 да, үстүндө 1 калды. Ал эми астында -3 калды. Же болбосо -3дөн 1 чыкты. Демек x барабар x болсо 3дөн 1 чыкса, y барабар -3дөн 1 чыкты. Кайсынысы чоң? Албетте асы чоң. Анда эмесе кийинки эсеп көтөрөлү. Эми биз муну карасак, бул жакта эки өзгөрмө болуп турат, биринчи өзгөрмө, анан экинчи өзгөрмө. Ал бул жакта жөн эле бир өзгөрмө болуп турат. Биз система кылыш үчүн эки жакта тең эки өзгөрмө болуш керек. Бул жакта m жетишпей атат. Эгерде m болгондо бул жак экөөнүндө тең эки окшош өзгөрмөлөр болмок. Анда биз система кылып чыгара алсак болмок да. Бул жакта бир өзгөрмө жетишпей атат, ошондуктан биз деген азыр могул жерден жөн эле mди таап алсак болот мына. Могул эсептен. Туюнтмаданчы, бир өзгөрмөлүү туюнтмадан. Демек, азыр ушундан мен mди таап алайын. 2n + 7 барабар 1. Демек, азыр мен деген могу 7ни бул жака минус менен өткөрөм. 2n барабар 1 - 7. Же болбосо бул кайсыга барабар? -6га барабар. Анда 2n барабар экен -6га. Ал эми mди табыш үчүн жанындагысын -6нын астына түшүрүп салам. Же болбосо могул 6 деген 3 көбөйтүлгөн 2ге барабар турабы? 2 менен 2ни кыскартып берем дагы астында 1 калган. Эми астында -3'тү 1ге бөлсөм, баары бир деле -3 чыгат. Ошондуктан -3. Демек n -3кө барабар экен. Анда ушул эле nди алып келип туруп, мына могул жерге коюп коем. m барабар m барабар дейм да. m минус n дегенибиз -3 болчу. Демек кайра -3 барабар 11 дейм. Эгерде мондай белги болуп калса, биз кандай болот деп элек? Муну плюс деп элестетип алсак болот дегенбиз, а? Анда m + 3 барабар 11. Анда mди табыш үчүн мына могу 3тү бул жака өткөрөм терс белгиси менен. m барабар 11 - 3. Демек m барабар 8. Демек m 8 болсо, a варианты 8 болсо, b варианты 10 болсо, анда албетте b'si чоң. Жооп b болот. Кийинки эсепке өттүк. Демек бул эсепте a жана b сандарынын суммасы 12ге барабар деп турат. Анда биз a кошулган b барабар 12 деп жазып алабыз. Ал эми ошол эле сандардын айырмасы 9га барабар дейт. Демек a менен b'нын айырмасы 9га барабар экен. Демек эми бизде эки туюнтма пайда болду. Эки туюнтма экөөнүндө тең эки өзгөрмө бар экен. a жана b деген таңбалар. Бул a'га да b'га да кандайдыр бир сандарды койсок, демек өзгөрмө өзгөрө турган сандарды койсок 12 чыгат. Ошондой эле дагы бирөө бар бизде. Демек 2 болду. Эки өзгөрмөдө тең a деген таңбалар бар экен, b деген таңбалар бар экен. Демек байланыш бар экен экөөнүндө тең. Анда биз байланыш бар болсо, система кылып чыгарып алсак болот. Анда биз кандай жолдор менен чыгаралы? Мен азыр муну кошуу жол менен чыгарышым мүмкүн. Чыгарсам оңой болот мага. Анткени бул жакта мына могул плюс b менен минус b'ны кыскартып салсам, жөн гана биздин сүйүктүү акыбалга келет. Демек a менен a'ны кошуп салам. a кошулган a, анан бул экөө кыскарды, барабарды жазам. Анан 12 кошулган 9 болду. Эми бул жак 2a болот, барабар 21 болот бул жак. Анда
A barabar 21 bölünген 2 yol bolsa 10,5. 10,5. Her çok. Bunlar jasakta turaldı, bunlar jasakta turaldı. Demek A'mız 10,5 çıktı. Makul, bu жаққа жазып алайын, istep turalım. A barabar 10,5. Эми B'ni таап алалы. Мен каалагандай эле ушул жактан дагы бирөөнү алып алайын, дагы бир теңдемени. A плюс B barabar 12'ni alayım. Demek A'mız bolsa 10,5 deyim. 10,5 plus B деп koyayım barabar 12. B'ni табыш үчүн мен деген 10,5'ti бияка терс белги менен өзгөрөм. Демек таңласыларды сол жакка, таңлашчыларды оң жакка. Таңласылар бул B 12, бул болсо минус менен бул жакка 10,5. Минус 10,5 жол болсо канча болот? 12'den 1,5 чыгып турам. 1,5. B barabar 1,5'e. 1,5. Эми биз деген бул шартты карайлы. Жана ошол сандардын чоңу кичинесинен кайсы чоң деген. Тиги жакта айтам. Ошол сандардын чоңу. A же B болушу мүмкүн. Бул жактан биздики кайсы чоң болот? A чоң болот же B чоң болот? Албетте A чоң болот. A'сы 10,5 болот, B'сы 1,5 болот. Демек A'сы барабар экен. B'sinin B көбөйтүлгөн K'га. A барабар экен B'нын K эсесине деген шарт турат. Жол болсо A барабар A чоң, кантип окусак болот? Демек чоңу мына A'сы B'сынан K эсе чоң. Мына эми туура болду. Эми ордуна коюп коебуз. A'быз 10,5 болсо, B'быз болсо 1,5 болсо, K'быз болсо белгисиз болсо, анда биз деген K'ны таба алсак болот. Мен K'ны табыш үчүн ортосуна көбөйтүп алып калса, анда мен жанындагысын мына могул 1,5'те 10,5 насына чүп салсам болот. Демек K barabar тескерисинде жазатам, айырмасы жок. Мындагы деле жазсам, мындагы деле жазсам. 10,5'тин эң эскиси астына могул 1,5 түшүп кетсе болду. 1,5. Бул жакта K 7ге барабар болот. Силер деген мына могул түрдө бул жакка жылдырып туруп, могул түрдө бул жакка жылдырып туруп, мына 105'ти 15'ке бөлүп салсаңар 7 деген сан чыгат. Эми шарт боюнча бул жакта K чоңбу же 7 чоңбу деп турган турабы колонкасында. K'быз 7ге барабар болду, анда эки тең бири-бирине барабар жооп V болот. Кийинки эсепке өттүк. Бул эсепке көңүл буралы, бул эсеп кичине башкачараак. Бул эсепте мен деген дагы бир өзүнчө чоң тема кылып өтүшүм керек. Себеби бул жакта Декарттын координаталар системасы менен байланышкан. Азыр мен аларды түшүндүрүп отурбайм. Эң негизгиси мына бул жакка көңүл бурабыз. Бул жерде. Негизи эгерде ушундай болуп калса, мына могул B деген геометриядагы кандайдыр бир чекитти түшүндүрөт. Демек B чекити деген ушул координаталарда жайгашкан дейт. Мына могул эң негизги биринчи мына могул биринчи турбайбы? Ушул кашанын ичинде биринчи турганы x, экинчи турганы y. Дайыма ушуну жактап калгыла. Болду, азыр бизге ушул эле керек. Эң биринчи B дегенибиз x-ка барабар болсо, 0 дегенибиз y-ка барабар тең. Мына азыр ушинтип эле чыгарабыз бул эсепти. Демек бул жакта биз деген B-ны табыш керек экен, 2 бөлүнгөн 1. Демек x барабар B-га экен. B дейм. Минус 2 бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн y барабар 0. Бүт эсептерде Декарттын координаталар системасында ушундай эсептелсе, силер эң биринчи эле эң биринчи турган x деп белгилеп алса, экинчи турган y-га барабар деп белгилеп алсаңар болот. 4-кө. Демек, бул жакта минус
Бұл жақта минус 3-тен 2-ні 0-ге көйітсең деле бар бир жөн эле 0 чыгат. Демек, барабар 4 деп жасап коет мынакей. Калагандай санды 0-ге көйүтсөк 0 чыгат турабы. Монун бар тең 0-ге айланып кетти. Демек жок деген сан. Жөн эле буларды жазсак болот. Анда b-ны таап алам мен. B-ны табыш үчүн мен деген жанындагы санды 4-тün астынан түшүрөм. Демек 4 бөлүнгөн 2-ден 1. Ал эми 4-тü кайсы санга бөлгөндө кайра 4 чыгат. 4-тü 1-ге бөлгөндө 4 чыгат турабы. Эми биз деген сызык белгисин коебуз дагы. Üstü men üstün koyup bir üstüne yazarız, astı men astın koyup bir astına yazarız. Demek 4'te 2'yi koydum. Anda al 8. Ondan 1'de 1'e koydum. 1 astına yazdım. Ondan 8 1 bölsün böyle. 8 деген san çarp. Demek b 8 oldu. Eğer b 8 olsa, a kalonkası 8 olsa, b kalonkası 6 olsa, anda albatta 8 çoğun olur. Бұл эсепке көңүл буралы. Бул жактан биз азыр бул жөнөкөй жооптор колонкасы. Жөн ушул жакка жазып койдум. Башына айланбасын. Бул шарт эмес. Шарт намы 3. Эң негизгиси биздин көңүл бура турган нерсе бул с чекити. Бул чекит аркылуу x минус y минус 1 түз сызыгы 2x минус 5y 4 деген, барабар 4 деген түз сызыктар кесилишип өтөт экен. Анда биз ошол жакта координатадагы b же a чоң экенин табышыбыз керек. Азыр биз ошону табабыз. Демек, биз деген айтып кеткенбиз, биринчиси дайыма x болот, экинчиси b дайыма y болот деп. Анда биз деген азыр баарын тең ордуна койсок болот. Demek x barabar a olsa, y barabar b olsa, al olsa minus 1 çıksa, 2x degenimiz a olsa, y degenimiz b olsa, anda 6. Emin qarap turlar. Bu jakta 2 tengdeme payda bolup kaldı. Ekönde teң tamgalar var. A деген tamga var. Bu jakta da b деген tamga var. Ekönde teң бар экен. Анда биз деген bir байланыш болгон үчүн система кылып чыгара алсак болот. A minus B barabar minus 1, 2A minus 5B barabar 4. Байланыштарды система кылып туруп, эми мен кошуу жол менен чыгарып алгым келип жатат. Мен азыр A'ларды кыскартып салгым келип жатат. Ошондуктан мен мынакка minus 2 деген кандайдыр бир санды көбөйтүшүм керек. Ошондо minus 2 деп жазып алам бул жака. Анда жаңы система ачам. Minus 2'ni a koysam minus 2a olur. Minus 2'ni b'ye koysam minus koysam plus çıkar. Plus 2b olur. Barabar. Minus koysam plus 2 çıkar. Yol olsa jönele 2 dep bere yazıp koysak bolot. Anda astın kısmına eşlikesini koyutkan jokmун, ошондуктан жөнеле жаздым. Barabar 4. Эми бул менен бул кыскарып кетет. Ошондо 2b koşulgan minus 5b barabar 4 koşulgan 2 olursa 6. Yani biz degen çoğundan kiçinesini gelip tutup çoğunun belirtisini okuyoruz. Yani 5'ten 2'ni alırız 3 b deyiz. Minus çoğundan okuduğundan minus belirtisini gösterir. Bunun barını ötkönbüz. Şundan toktolbayım. Anda biz degen hazır b'ni taba alalı. B barabar 6 bölüngön ne olmuş ele? Namogul canındağız minus ne olmuş olacak? Minus 3 demek 63 koysak minus 2. Düşündük. B minus 2 oldu. B minus 2 oldu. Anda bu jakta kandaydır bir tenglemeni alalı. Je bunu alsak ayırması yok. Şunu alabız tabi. B'nin orduна koyup a'ni taba alabız. A minus b kaysı var öyle? Minus 2'ye. Bu жерге minus 2 yazalım. Minus 2 barabar minus 1 deyip. Demek a barabar a ne olacak? Plus bolup ketет. Plus 2 barabar minus 1. Anda a barabar minus 2'ni a'ni tabiş üçün bu jakka minus 1'ni ötkөрөйүn. Plus 2'ni deyiz. Demek a barabar minus 1 minus 2 olursa a barabar minus 3. Demek
A'быз минус 3 чыкты, B'быз минус 2 чыкты. Демек колонкалар алгап болду. A'быз болсо минус 3 болду, B'быз болсо минус 2 болду. Кайсынысы чоң? Өзүңөр билгендей минус 2 чоң, анткени ал нөлгө же болбосо оң санга жакыныраак жол табылат. Кийинки эсепке өттүк анда. Силер бул эсепти чыгарардан мурда пауза коюп чыгаргыла. Силер пауза коюп туруп анан меники менен салыштырып атасыңарбы же болбосо меникин көрүп туруп анан кийин калп эле түшүндүм дегендей болуп атасыңарбы? Эгерде меникин көрүп туруп анан кийин мен чыгарган жолумду көрүп туруп түшүндүм десеңер, анда силер жаңылышасыңар. Силер түшүнгөн болосуңар, бирок унутасыңар аны. 5 мүнөттөн кийин кайра ушул эсепти чыгарып көрсөңөр эчтеке жок болуп калат мээңерде. Мен кепилдик берем 100%. Унутуп каласыңар. Иллюзия болгон. Силерге ошол нерселерди. Ошондуктан менден биринчи чыгаргыла. Анан ката кетиргиле. Ката кетирбегенге да аракет кыла, бирок ката кетип калса бул эң жакшы. Анан меники менен салыштырганда силер катаңарды, ушул жактан ката кетиптирмин, мен эми бул жактан ката кетирбегенге аракет кылам дейт. Мээңер өзүлөр ушинтип ойлонуп баштайт да, кийин ката кетирбей каласың. Мына ошентип анан кийин күнүнө 1% мындай билим алып ката кетирбей кандай бир прогресс болот дагы, анан кийин ушинтип күн сайын кайталай берсеңер 100% кийин ошентип 200.000 чейин барат дагы. Кийин ортодо жакшы бир көрсөткүчтү көрсөтүп аласыңар деп ишенем. Анда эмесе көп сөздү узартпай эсебибизди чыгаралы. Демек x y 5ке барар экен, анда y таап туруп 5 менен салыштырат экенбиз. Демек x y 5ке барар экен. Эмне кылсак болот? Бул жакта эки өзгөрмөлүү теңдем экен, бул жакта жалгыз бир өзгөрмөлүү экен. X жалгыз эле бир өзгөрмөлүү. Демек бир өзгөрмөсүн биринчи таап алам. 10x барабар 2 дейт. Анда x табыш үчүн 2-ни бөлүп салам 10го. Же болбосо бул жак деген 10 деген 5 көбөйтүлгөн 2 болчу. 5 көбөйтүлгөн 2 ошо. 2 менен 2-ни кыскартып, бул жакта жалгыз 1 бөлүнгөн 5 калды деген сөз. Анда 1 бөлүнгөн 5 деген x. X'ин ордуна бул жака 1 бөлүнгөн 5 y барабар 5 дейт. Демек y барабар y табыш үчүн жанындагысын 5-ин астына түшүргөн. 5 бөлүнгөн 1 бөлүнгөн 5 барабар. Ал эми 5 деген кайсысына барабар? 5-ти кайсысына бөлгөндө 1 чап? 5 чап. 5-ти 1ге бөлгөндө кайрадан ошол 5 чап. Айырмасы жок. Демек эми сызыктын бөлүү сызыгын жазалам дагы. Үстүн менен үстүн көбөйтүп үстүнө жазам. 5 менен 5-ти көбөйтүп үстүнө жазам. Демек 25 1 менен 1-ди көбөйтүп астына жазам. Демек жооп 25 чап. 25 чоңбу же y барабар 25 болду. 25 чоңбу же 5 чоңбу? Албетте 25. Эми бул эсепке көңүл буралы. Класста кыздар менен балдардын суммасы мге барабар дейт. Бирок кыздар балдардан 3 эсе көп экен. Балдар жана 3 эсе. Ал эми балдар кыздардан 18ге аз дейт. Кыздардан 18ге аз дейт. Мына ушинтип математикалык тилге келтирип алгандан кийин биз өзүбүздүн ордуна коюу же болбосо кандайдыр бир системалаштырып чыгарабыз азыр. Анда эмесе баштай берели. Бул жакта k барабар 3 көбөйтүлгөн b деп турат. Ал эми b'быз деген k минус 11ге барабар экен. Демек могул b мына могул жерде турат. Ал эми мына могул сан мына могулга барабар экен. Анда ордуна коебуз. k барабар 3 көбөйтүлгөн b'быз деген мына могулга барабар болот. k минус 18. k деген кыздар, b деген балдар. Эми азыр кыздардын санын таап алабыз. Кыздардын санын кантип табабыз? К кыздар барабар 3 k минус 3'tü 18'e көбөйтөбүз. Минус 18'e. Минус 54 болот болуш керек. Минус 54. Андан кийин тамгасарлар сол жакта, тамгачоктор оң жакка чыгарабыз. Минус 3k
плюс k барабар мына бул k бул минус бул барабар анда сандар жөн эле оң жакта калып калат. Минус 54. Анда k ошондо минус 2k болду. Барабар минус 54. K'ны табыш үчүн жанындагысын белгиси менен кошо 54 баскыча керек. Минус 54 баскыча. Минус 54 бөлүнгөн минус 2 барабар 27. Демек K'быз деген кыздар болчу. Кыздар 27 экен. Демек биз деген кыздардын санын таап алдык. Ал 27 экен. Анда ошол кыздарды эле мен бул жака алып келтирип ордуна коюп коеюн. Кыздар болсо 27 болсо 27ден 9'ду алсак, 18'ди алсак 9 чыгат. Анда кыздар менен балдардын саны, демек кыздар болсо канча 27 болду. Кошулган балдар канча болду? 9 болду. Анда 36 экен. Демек тиякта берилишине кандай эле? Демек n чоңбу же 32 чоңбу дейт. Бул жакта n'imiz 36га барабар болду. Мына n 36. Демек бардык саны 36 болду. 36 чоңбу же 32 чоң болбойт, 36 чоң. Демек осы А колонкасы чоң болуп чыкты. Класстын жалпы саны 36 барабар. Кийинки эсепке өттүк. Алма алмурутка караганда 25 сомго кымбат турат экен. Алманы А деп белгилеп алайын. Алма деп коеюн. Ал эми алмурутту ал деп коеюн. Алмурут. Эми айырмачылык өзүңөр кандай билсең ошондой белгилейм, мага ушундай жагып атат. Демек, алма алмурутка караганда 25 сомго кымбат экен. Алмурут плюс 25 болуп калса, алмурутка караганда 25 сом, алмурутка 25 сомдон кош койсок, бул деген алмага барабар болуп калат экен. Демек, алмага барабар болуп калат экен. Ал эми 3 килограмм алма жана 2 килограмм алмурут үчүн 350 сом төлөптүр. 3 килограмм алма, 3 көйтүлгөн алма плюс 2 килограмм алмурут төлөш үчүн 350 сом коротуптур. 350 сом коротуптур. Анда биз азыр ордуна коюп чыгарабыз. Эгерде алмабыз ал плюс 25ке барабар болсо, анда бул эсепти деле ордуна коюп койсок болот экен да. Анда 3 көбөйтүлгөн алмабыз канча барабар эле? Ал плюс 25 болчу, алмурут плюс 25 плюс 2 ал барабар 350. Анда 3 ал плюс 75, мына 3'тү 25 көбөйтүп 75 плюс жөн эле 2 алмурут барабар 350 сом. Андан кийин тамгасарлар сол жака, тамгачоктор оң жака. Демек 3 ал плюс 2 ал барабар 350 минус 75. 5 ал барабар 50 200 275. 275. Эми алмурутtu табыш үчүн 275'ti 5 бөлүп салам. Алмурут барабар 275 бөлүнгөн 5 барабар 55. Демек алмурут 55 экен, алмурут 55 экен. Алмурут 55 сом болсо, анда алманы табыш үчүн алма бул жакта канча сом болуп атат? Алмуруттун ордуна коюп коем. Алмуруттун ордуна койсом, анда алманын баасы чыгат 55 барабар. Демек, 50ге 20-ны коштук 70, кайра 10'ду коштук 80. Демек, алмабыз 80 болсо, алмурутубуз 55 сом болсо, анда ордуна коебуз. 80 демек 80 көбөйтүлгөн 2 килограмм алма.
1 кг 80 болса 2 кг 160 сом болот. 2 кг 160 сом. 3 кг алма канча болот? Демек 110 болот. 2 кг. Анан кайра 55 кошсом 165 сом болот. Демек 55 деле 3-кө көбөйтүп калсаңар да, демек бул жакта 80 деле 2-ге көбөйтүп калсаңар, ошондо 160 165 демек бес жок болот. Эгер кимдин эсеби ушундай чыкса, анда силер азаматсыңар, логикаңар жакшы иштейт. Анда кийинки эсеп көрөт. Бул эсепте эгерде p барабар 3q минус 1 болсо, q барабар 2p минус 3 болсо, анда p менен qнун көбөйтүүсү канчага барабар дейт. Бул жакта өз эле силерге белгилеп айтып атат. q барабар 2p минус 3 деп. Анда ордуна коюп коем жөн эле. p барабар мына мону жазып атам. 3 көбөйтүлгөн q деген мына могул санга барабар экен. qну жазам. 2p минус 3. Бул деген баардыгы бир сан да, элестетиш керек бир сан депчи. Анда баардыгын каша жазам. 3 көбөйтүлгөн анан минус 1. Эгерде мен кашаны жазып койсом, анда могу 3 могуга эле көбөйтүлүп калмак да, бул каякта көчөдө калып калмак. Ошондуктан муну мында көбөйтүш үчүн каша кылып жазып атам да. Ал эми бул өзүнчө турат. Демек p барабар муну ар бирин буга көбөйтүп чыгам, муну буга көбөйтүп чыгам кашаны ачыш үчүн. Демек 6p минус 9 минус 1. Бул минус 1 өзүнчө жазам. Тамга сорларды сол жакка, тамга чокторду оң жакка чыгарам. Демек минус 6p плюс мына могу p барабар минус 9 минус 1. Сандар өзүнчө жазам. Минус 10. Бул жак болсо минус 5p калат. Анда p'ни табыш үчүн мен деген 5ти минус 10дун алдына минус 5ти минус 10дун алдына түшүрөм. Демек 5ти бөлсөм 2. Демек p-ыбыз 2ге барабар болсо, мына бул жакта p-ыбыз 2ге барабар болсо, бул жакта p-ыбыз 2ге барабар болсо, анда qну таба алам. Q канча барабар болот экен? Демек 2ге көбөйтсөм ордуна эле коюп койдум. 2 көбөйтсөк 4, 4 өчтү алсак 1. Q 1ге барабар экен. Демек p-ыбыз болсо 2ге барабар болсо, көбөйтөм q-ыбыз болсо мына могу 1ге барабар болсо, анда 2-ни 1ге көбөйтсөк жооп 2 чыгат экен. Мына жооп ушундай эле. Эгерде бул кыса кимге жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, досторго менен бөлүшкөндү унутпагыла. Ал эми түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге жазгыла. Каналга жазылгандан кийин жана колокольчик бар го, ошону басып койгула. Ар бир сабагымды чыгарылышын өткөрүй бериш үчүн. Силер менен Сыймы болду. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө кош болгула достор.